Ростов-на-Дону шаары айыл чарба техникаларын чыгаруу боюнча Орусиянын жүрөгү болуп эсептелинет. Дал ушул жерде 12 ишкананын башын бириктирген Россельмаш ишканасы орун алган, ал дүйнөнү багындырып алдыңкы 5 компаниянын бири. АКШдан тартып коңшу Казакстандын кең талааларын оруп жыйнаган техникалар эми Кыргызстанга келүү алдында турат. Бул көргөзмө жыйында мекеменин бай тарыхы чагылдырылган. Алгачкы техникадан тартып, акыркы муундагы комбайндарга чейин орун алган. Россельмаш ишканасынын жогорку жетекчилиги Кыргызстандын айыл чарба тармагына зор салым кошкон. Өлкө боюнча 15 МТСти ачып, 200дөн ашык техниканы алып келген Бакыт Төрөбаевди конок катары чакырышкан. Жолугушуу жогорку деңгээлде өтүп, тараптар эркин баарлашып, кызматташууга Орусия тарап кызыктар экенин билдиришти. Биз баардыгыбыз билебиз, азыр талаа жумуштары башталды. Будай оору боюнча. Ошондуктан мен бул комбайндарды жер-жерлерге чыкканда ошол жакшынакай сапаттуу иштешин каалайт элем. Ошондо биз да көзөмөлгө алабыз. Сапардын алкагында Бакыт Төрөбаев Росагромаш ассоциациясынын президенти Константин Бабкин менен жолугушту. Айта кетсек, Константин Бабкин Орусияда айыл чарбасын өнүктүрүүгө салымын кошуп келе жаткан саясатчылардын бири. Ошентип эки тараптуу жолугушуунун натыйжасы кыска убакытта белгилүү болуп, кыргыз делегациясынын артынан эле 4 комбайн өлкөгө кирип келди. Комбайн бир күндө орто эсеп менен 10 гектар жер аянтын оруп жыйноого кубаттуулугу жетет. Мурда союз тарап деме кылгандан кийин калган техникалар чарчап, өз мындайча айтканда өз кызматын өтөп бүткөн техникаларда азыр бул техникалардын келип биз алып ошо дыйкандарга жардам кылып жатабыз. Колдон келишинче арзан баада жардам кылып жатабыз. Бул өтө заманбап техникалар. Жанагы потеря деп коет, мындайча айтканда бул жоготуу өзүнүн жоготуу немелери дагы аз өтө. Жана биз ушу дыйкандарды оруп жыйноо бул деген мындай тез аранын ичинде жыйнап калыш керек да. Ошого биз бул техникалар менен өз убагында жыйнап дыйкандарга чоң көмөк келтиребиз. Келген комбайн көпкө кармалбай Кыргызстандын буудай талааларын көздөй чыгып кетти. Жолдо тизилип бара жаткан техниканы көргөн дыйкандар Кыргызстанда агрардык тармак жанданып бараткандай сезим калтырды деп сүйүнүчтөрүндө чек жок. Бир комбайндын алгачкы чалгысы чүйдүн буудай таласына кирсе, калгандары аймактардын муктаждыгына жараша бөлүштүрүлдү.